Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин тасмабыз Россия Федерациясынын жарандыгын алуу үчүн кандай негиздер деген чыгарылыш. Биринчи ирет эгерде силердин тууганыңар, жакын тууганыңар, бул ата энеңер, келинчегиңер же жолдошуңар же балдарыңар Россия Федерациясынын жарандыгы болсо, бул негиз болуп эсептелинет. Эгерде Россия Федерациясында балдарыңар төрөлгөн болсо, бул негиз болуп эсептелинбейт. Көп мекендештер ошону алмаштыра алышат. Андан тышкары Россия жергесинде силер эгерде официалдуу түрдө жумушка иштесеңиздер, ошол дагы налог төлөсө, андан дагы ошонун бир нече адистилиги бар. Баш аягы 165 адистилик, ошо адистин ээси болсоңуз, силерге жарандык алуу бул оңоюраак болот. Ал адистердин ичинде медиктер бар, мугалимдер бар, жада калса инженер, сварщиктер да бар. Ошону дагы жарандык адистерден тактап көрүңүздөр. Мен азыр номерлерин жазып коем. Андан тышкары Россия Федерациясында эгерде силер жогорку окуу жайды же колледжди мамлекеттик вуздардан, жогорку окуу жайынан бүтсөңүздөр, же колледждерден бүтсөңөр, ошол да негиз болуп эсептелинет. Квота менен көп мекендештер да тапшырат. Бирок квота болсо тилекке каршы бардыгына жетишпейт. Ошонун себеби менен башка жолдорду дагы аракет кылып таап турат. Ошол мекендештер жарандык боюнча дагы бир мыйзам чыгат деп атат. Бирок азырынча айтпай турайын. Азырынча ал мыйзам күчүнө кире элек. Күчүнө киргенден кийин дагы жаңылыктарды айтабыз. Ага чейин ошо жарандык алуу боюнча айтып өтүрсө убакыт көп. Мен болсо жарандык адистердин номерлерин жазып коеюн. Ошолорго чалып толук маалыматтарды алсаңыздар болот. Балким башка жолдору бар. Сак саламат болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши, мен Кубанычбек Осмонбеков. Көрүшкөнчө.